أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Allah taala çeşitli mutlu olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salatlar olsun. Alhamdulillah bir tuğanlar Allah taala köpten şükürler aytaylık. Allah taala men bizni mına şunday ulug günlere jetkere olturat. Cuma gün Seyyidul Eyyam günlerin en ulug bolgan günü Haccul Masakin kedeylerin acılıkka karşı olup berile turan gün mına şul cuma gün bolip eseptelet bir tuğanlar. Allah taala şul cuma gündө simen bizge musulmanlarga bayram katары ушинтип simen bizge bergen. Mına ушундай күндөргө bir tuğanlar Allah Taalaga köptөгөн şükürler aytайлык жеткирип отургандыгына. Сак саламат, ден соолугу жакшы. Ошондуктан bir tuğanlar Кудай Таалага köptөгөн şükürler aytайлык. Allah Taala simen bizge bir tuğanlar бактылуу болсун деп мына ушул динди берип койгон. Мына ушул динди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч бир кемитпестен бүт бардыгына кандай кылыш керек экендигин бүт бардыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп кеткен. Эми ошол динибиздеги дагы бир нерселердин бирөөсү бул ысырапкерчилик. Ар кайсы нерседеги ысырапкерчиликтен тыйылуу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ошол ысырапкерчилик тууралуу айтат. Estağdu billah. Ya bani Adem khudu zinatakum inda kulli masjidin ve kulu veşrabu ve la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Manisi ey adam urpaktары İbadatqa eң mıқты kiyimiңерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырапкорчулук кылбагыла. Анткени Аллах ысырапкорчулукту жакшы көрбөйт. Мына бир туугандар, ибадат үчүн, Кудай Таалага ибадат үчүн, Кудай Таалага сыйынуу үчүн бир туугандар эң жакшы деген кийимдерди кийип, мына ушул өзгөчө ушул жума күндөрү. Себеби жума күндө Аллах Таала бизге мына ушундай майрам катары кылып берди да. Ушул жума күндөгү амалдар бир туугандар, башка күндөгү амалдарга караганда сооптуураак, жакшыраак болуп эсептелет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы башка бир хадисте айткан, жума күнү мага көрөк салават салам жолдогула. Себеби силердин жума күндөгү салават саламыңар мага көрсөтүлөт, сунушталынат дейт. Эми бир туугандар ушул ибадат дегенде ушул жума күн, башка 5 убак намаз, дагы башка бир айт намаздары, ошол күндөрү бир туугандар жакшы мыкты кийимиңерди кийгиле деп Аллах Таала сиздерге бизди буйруп атат. Ошондой эле жеп ичүү, жегиле, ичкиле, бирок ысырапчылык кылбагыла деп Аллах Таала сиздерге бизди айтып атат да. Эми кийимде, жегенде, ичкенде бул ошо чектен чыкпастан өзүнүн укуктун чегинде жеп, кийип, ичип жегенге болот экен. Бирок ошол эле деңгээлде, ошол эле учурда бир туугандар ысырапкерчиликтен Аллах Таала сиздерге бизди тыйып атат да. Жегенде дагы, ичкенде дагы, кийгенде дагы. Көпчүлүк учурда бир туугандар ысырапкерчилик бул той топурларда, өлүм житимдерде канча деген ысырапкерчилик. Кийимде дагы көпчүлүк учурда ысырапкерчилик кылабыз. Бир сезонго кийсек деле, кийбесек деле 10 сириядан, 5 сириядан алып салабыз, шкафтарда жатат. Ал кийилбейт, Мына ошолордун бардыгы бир туугандар ысырапкерчилик экен да. Ал эми ысырапкерчиликти Аллах Таала тыйып атат бир туугандар. Ысырапкорчулук деген бир туугандар укуктун чегинен чыгып бузулукчулукка өтүү. Ал күнөө кылууда чектен чыгып кетүү дегендик. Аллах Таала бизди ысырапкерчиликтен тыйган. Ысырапкерчилик жеп ичүүдө, мал байлыкты иштетүүдө, убакытта, эгинден жана мөмө жемиштерден садака чыгарууда, үй бүлөнү багууда, жетимдердин малын иштетүүдө жана башка нерселерде болот дейт бир туугандар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде биздиге буйрук катары кылып, "Вала тубаддир табзира" маниси ысырапкорчулук кылбагын деп бизде буйруп атат да. Ошондон бир туугандар мына ушул жеп ичкенде, мал байлыкта, байлыкты иштетүүдө, убакытта, эгин тигинде, дагы башка бир нерсе, үй бүлөнү багууда дагы чектен чыгарып берүү, бунун бардыгы Аллах Таала симен бизди тыйган нерселер экен. Ысырапкерчиликтин зыяндыгын Аллах Таала айтат: "Иннал мубаддирина кану ихваны шаятина ва кана шайтану ли раббихи кафура." Маниси акыйкатта ысырапкорлор шайтандын достору, шайтан өз эгесине капыр болгон. Демек ысырапкорлук арам жана шайтандын иши. Ал эми шайтан болсо Аллах Тааланын каарына, каргышына калган, инсандардын душманы болуп эсептелет. Башка бир аятта Аллах Таала ысыраптын жек көрүлгөн амал экендигин баса белгилеген. Аллах Кур'ан-ы Каримде "Estağdu billah. Ya bani Adem khudu zinatakum inda kulli masjidin ve kulu veşrabu ve la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Ey adam urpaktары, ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырапкорчулук кылбагыла. Анткени Аллах Таала ысырапкорчулукту жакшы көрбөйт. Араб сүрөсүнүн 31-аятı. Мына бир туугандар,
Аллах Таала ошол ысырапкорчулукту жек көргөндүгү, Аллахла жакшы көрбөгөндүгүнү ачык айкын айтып атат да. Ошондон бир туугандар, той топур, өлүм жетим мына ушундай нерселерде бир туугандар кийим-кечекте, дагы эле башка бир үй салууда, дагы бир машина алууда же дагы ушундай бир өзүбүздүн муктаждыктарыбызды бүтүргөн кезде бир туугандар ошол нерселерде ысырапкерчиликтен сактаныш керек экен. Ошо чектен ашпаш керек экен да. 4 комната, 5 комната үй сизге жетеби? Бала чакаңыз менен, үй бүлөңүз менен, ата энеңиз менен. Анда ошончолук үй салып, ошол жерде жашай беришиңиз керек экен да. Эгер чоң үй салып туруп, 20 комната, 15 комната, дагы 25 комната кылып салып туруп, анын үйүндө толтуруп, эч ким жашабай турган болсо, калган комнаталардын бүт баары ысырапкерчиликке кирет экен. Машина айдаганга күч кудуретиңиз чоң бир машинага, кымбат баалуу машинага акчаңыз жетип турат. Бирок ошол эле учурда башка бир машинаны алып, арзаныраак машина алып туруп, ошол нерсе менен жумушуңузду бүтүргөнгө, айыл апага барганга бүт бардыкка жете турган машиналар бар. Бирок сиз ага болбой эле ошо эл көрсүн, эл айтсын, эл десин деп туруп эле аша чаап кетип, жаңы машинаны алып, модели жаңы машиналарды алып, ысырапкерчилик кылган бир туугандар болбойт экен. Ошонун ордуна бир тууган өзүбүздүн эле агайын, эже, карындаш, тууган урук, кошуна колоңдон канча деген продуктадан кыйналганы бар, кийим-кечегиден. Мына жакында буюрса мектептер ачылып атат, мектепке формасы таппай, шаймандарын таппай жүргөнлөр канча. Эми ошого колдон келишинче мүмкүнчүлүк болсо жардам берип, ошолордун мектебин бүтүрүп, шаймандарын бүтүрүп же кошуна колоңго продукт алып берип, тууган урукка жакшы жардам берип кое турган болсок, бир туугандар экинчи сооп болот экен. Эгер тууганыңызга жардам берсеңиз, биринчи тууганчылыкты бекемдеди деген сооп алат экен, экинчиси ошо садаканын соопу берилет экен. Ошондон бир туугандар ысырапкерчиликтен сактанышыбыз керек. Мына ушул ысырапкерчиликти Аллахла жек көргөндүгү ушул аятта айтылып атат бир туугандар. Бир туугандар, ислам дини чектен ашпай, орточулукту ыктыяр кылууну бизге үйрөтөт. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала ушундай сыпаттагы момундарды мактаган. Валлазина иза анфaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. Маниси, алар сарпташканда, сарп кылышканда ысырап да кылышпайт, жана сараңдык да кылышпайт, орточо сарпташат. Фуркан сүрөсүнүн 67 аяты. Мына бир туугандар, сарптоо дегенде эле Алланын жолуна, жакшылыкка сарптоо дегенде эле өзүңүзгө калтырбай, эч нерсени калтырбай эле сарптоо деген эмес экен да. Сарп кылганда бир туугандар, бирөөгө сарптаганда, жакшылык кылганда ысырап дагы кылышпайт, жана сараңдык дагы кылышпайт дейт. Өтө чектен дагы ашпайт экен, өзүнүн үй бүлөсүнө калбагандай кылып, же болбосо бүт баардык байлыгы турат, мал байлыгы колдон келет жакшысын бергенге. Бирок карап туруп ошонун арасынан эң начарын, эң азын бере турган болсо, бул сараңдыкка кирип калат экен. Эгерде эч нерсе калбаганчалык сарптай турган болсо, ал анда аша чапкандык ысырапкерчиликке кирип калат экен. Ошону менен биргеликте эле арасынан карап туруп эң азын, эң кичинекейин, эң начарын бере турган болсо, анда сараңдыкка кирип калат экен. Ошондон бир туугандар, Аллах Тааладан бизден орточо болууну каалайт экен. Ислам өзү чектен ашпаган дин, чектен түшпөгөн дагы дин да. Ошондон бир туугандар чектен ашпай, чектен дагы түшүп кетпей, ортолукта боло турган болсок, бул орточолук бир туугандар буюрса бизди ийгиликке жеткирет экен. Эми ысырапкерчиликтин бир тууган себептери көп, алардын кээ бирлери төмөнкүлөр. Ысырап кылган адам биринчиден илимсиз болушу мүмкүн. Экинчиден катачылык кетирилет. Үчүнчүдөн бейкапардык болот. Төртүнчүдөн башкаларга көрсөтүү жана сыймыктануу. Мына ошол себептүү ысырапкерчиликтер болот экен. Кадыр баркын көтөрөм деп дал ушул амалдарды жасайт. Ал эми мындай сапаттар Аллах Таалага жакпайт. Суфиян рахматулла алейхи айткан, Аллахтын жолунан башка жолго иштетилген нерсенин баары ысырап болот. Ал нерсе аз болсо дагы. Мына бир туугандар, ошол биздин алым уламаларыбыз, өткөндөгү алым уламаларыбыз ушунчалык катуу сөздөрдү айтып кеткен экен. Алланын жолунан башка жолго иштетилген нерселердин баары ысырап болот деп. Бул эми бир туугандар бизди ушунчалык сактансын деп айтып кеткендиги болуп атат. Ошондон мүмкүн болушунча бир туугандар жеп ичкенде, кийингенде, үй жай салганда, дагы башка бир өзүбүздүн муктаждыктарын бүтүргөндө болушунча бир туугандар жакшысын, орточосун алып, ысырапкерчиликтен, башка бирөөгө көрүнүүдөн, рия кылуудан дагы сактанайлык. Аллах Кур'ан-ы Каримде айткан: "Стаду билла, инналлаха ла яхди ман хуа мусрифун каззабун." Маниси, Алла Таала аша чаап, ысырапкорчулук кылгандарды жана жалганчыларды туура жолго багыттабайт. Гафир сүрөсүнүн 28 аяты. Мына бир туугандар,
ысырапкерчилик адамдар, ысырапты сүйгөн, ысырапты эле каалап турган кишилерди Аллах Таала аларды дагы ошо туура жолго баштабайт экен да. Ал постоянно эле ысырап кылып жүрө берет экен. Ошол өз ордуна коюп коет экен. Ошондон бир туугандар ысырапкерчиликтен сактанышыбыз керек. Мына Кур'ан-ы Карим бир туугандар менен бизге Аллах Тааладан түшүгөн эң кереметтүү, эң улук Аллахтан өзүнүн сөзү, мына ушул өзүнүн сөзүндө Аллах Таала бизге ысырапкерчиликтен сактануу тууралуу айтып атат. Ошондон сактанайлык бир туугандар. Андан кийин ваннал мусрифина хум асхабун нар мааниси чектен чыгып ысырап кылгандар алар тозок ээлери болушат. Гафир сүрөсүнүн 43-аяты. Мына бир туугандар чектен ашпайлык ысырап кылганда. Көрүп атабыз, билип атабыз, бүт бардык жерде бардыгыбыздын акылыбыз, көзүбүз көрүп турат, акылыбыз жетип турат, бирок болбой эле ошо өлүм житимдерде көп айныкса, өзгөчө жанагындай эл көрсүн, эл эмне дейт, бул эмне дейт деп эле жанагындай куру намыска туруп алып эле жаш киши өтө турган болсо, жаш үй бүлөнүн атасы өтө турган болсо, балдары жетим калды, ошо жетимдердин көзүнө дагы карабай, анын малынан, анын байлыгынан, же анын үстүнөн карыз алып туруп, жанагы үй бүлөсүндө карыздар кылып туруп, бала чакасын, жана ошо жесип таштаган аялын, жанагындай мал союп, бодо мал союп, же дагы башка бир нерсе кылабыз. Мына ошол нерселерди бир туугандар көзүбүз менен көрүп, акылыбыз жетип турат ошол нерсеге. Эми колдон келишинче ушул нерселерди токтотконго аракет кылышыбыз керек экен, ар бирибизчи. Кой болбойт, бул жетимдин акысы, буга кайра биз жардам беришибиз керек деп бир туугандар колдон келишинче ысырапкерчиликти токтотойлук бир туугандар. Канча деген азыр мына кыйналып аткандар канча, продуктадан, дагы башка бир нерседен. Ошондон бир туугандар колдон келишинче ошол нерселерди тыйып, кайсы нерсе пайдалуу боло турган болсо, ошол пайдалуу нерселерге аракет кылайлык. Ал эми ысырапкерчилик бир туугандар ошол үстүндө айтып өттүк го. Ысырап кыла турган болсо, ал илимсиз болот экен, бейкапар болот экен, же болбосо башка бирөөлөргө өзүнүн көрсөтүү максатында, бул ушундай тоюнда мындай кылып өткөрдү, тоюнда мондой кортеждерге чыкты деп азыр жаштар Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоп, анын айткандарынан четке чыкпай жашообуз зарыл. Жеп ичүүдө, кийинүүдө, үй бүлө багууда, садака кылууда, той өткөрүүдө, маркумду узатууда жана башка ушул сыяктуу иштерибизде ысырап кылбастан деги эле жашообузда ислам дини көрсөткөндөй жашасак гана эки дүйнө бактылуу болобуз. Айрыкча сойлорубузда, маркумду узатууда, башка элдин амалдарын аткарып ысырап кылганыбыз бул биздин өтө чоң катачылыгыбыз. Жогоруда айтылгандай бул бактылуулукка алып барбай, тескерисинче өзүбүзгө гана зыян алып келет. Ошондон бир туугандар ысырапкерчиликтен сактанайлы.